Кирбей алгандар запись көрүп алышат. Мен жакшы эле болуп атамбы? Агай саламатсызбы? Ооба болуп атасыз. Так, биринчиден могул жака архив деп бир неме ачып коеюн. Страница. Ошол жака мындай высокопарный сөздөрдү киргизип коеюн. Анткени бул орг жердештер деген чисто рабочий стол. Так, муну да. Бул жактачы агай могу каналдар, мамлекеттер кала берсе эмечи, буну только берки жердештерде болсунбу? Бизге бул кереги жок да, каналдардынчы өзүбүзгө. Бизге чисто немелер керек? Рабочий инструменттер. Мисалы мындай контентти ким толтурат, кандай пландарыбыз бар, иш-чаралар деген сыяктуу. Мисалы мындай борд ачып койсок болот. Ферма. Жака датасы жок тапшырмаларды билсе болот. Же болбосо могул иш-чаралар деле жарайт. Если кереги жок десеңер, удалить салгыла. Кереги жок окшойт. Же болбосо календарь коюп койсок болот еще. Контент план. Если датага ылайыктуу бир нерсе болсо, бияка датага жазасыңар, датага ылайыктуу эмес болсо, бул жака жазасыңар. Протоколдор биякта, активдүү биякта, команда мүчөлөрү, чет өлкөлөр кызыккан бириккен уюмдар. Тоже бул биз үчүн да. Биз үчүн чисто немеде рабочий моменттер үчүн да. Анан ошонун результаты могул жердештер деген немеге барыш керек. Могул страницага чыгат. Анан ушул жерди коздоп жазасыңар. Тоже удобно болот. Анткени баары кызыгат да. Кандай уюмдар бар, кандай группалар бар. Ошол уюмдарды, ошол группаларды, ошол суроо жоопторду биз Trello'го баарын жыйнайбыз. Анан ошол биздин как раз рабочий моментибиз болот да. Анан бизде мисалы группалар бар. Мисалы мына Турцияда жазып атат. Анталияда ушундай кыргыз коом бар азыр депчи. Анан ушул ссылканы алып туруп, силер жердештер деген ноушнга киргизип коюшуңар керек. Либо если бул ушул жакта аябай активдүү жердештер болсо, ошол эле мисалы Гүлстан Караманды, аларга мисалы Стамбулга кирип туруп, могул Стамбулга могул жака шеэр кылып койсор болот да. Гүлстан Караманды ушул Турцияга кошупчу. Сиз анда ушул Турциядагы немелерди киргизип туруңуз деп, яка таблицалар жазап, кооздоп. Ошондо бизде неме болот. Чоң бүт өлкөлөрдөгү чоң бир документация болуп калат да биякта. Биздин задача ошол документацияны биз өзүбүз жазабай, башка бирөөлөр менен чогуу жазышыбыз керек да. Аларды жазатыш үчүн аларды биринчи чогултуп, анан ошол ичинен коммуникация жүргүзөбүз. Азыр силер бөлүшүп атпайсызбы тапшырмалар менен барып Японияны таап келесиң депчи. Анан скорее всего оор болот да Японияны таап келген. Ошондуктан биринчи Япониядагы активдүүлөрдү табып, анан ошого доступтар бериш керек да. Ноушн көрсөтүп берип, зум менен кылып, могу жаза депчи. Задание бериш керек да. Анан ал если бияктан Япониядан задание аткарса, анан хорошо деп иштеп, ушул каналда иштеп отуруп, анан кийин уже точно көрсөңөр, уже сонун иштейт экен десе, анда жүрү биздин группага, биздин команда кошул деп туруп, анан кийин бияка Telegram группага кошсо болот да. Ага чейин ушул 7 киши иштей берет. Просто ушул группаларды немелеп өнүктүрүп, анан ушул информациялар алып, анан бул жердештер деген ноушнга толтуруп баштайт акырында. Сүрөттөрдүчү агай, мисалы жердештер ар бир мамлекетте бар го, ошолордун сүрөттөрүн таап бул жерде слайдер кылса болобу же мындай жанына коюп коелукпу? Желательно ушундай жетиштүү, бирок функциональный болсо жакшы болмок. Даже мондайдын деле кереги жок да, мисалы басып туруп ошо окно ачылат да. Мне кажется, даже мондай эле жетиштүү болот. Так. Мондай эле страница ачып, акышы. Анан буну full кылып туруп эле, бияка акышынын немесин кошуп,
флагын. AQSh'ның флагы. И бияқта ошо AQSh'га тиешелүү неме да. То есть ошол эле кайра страница ачып койсо болот да, структура кылыпчы. Мисалы уюмдар деп. Анан уюмдардын списогу, анан дагы бир или, например, AQSh боюнча green card деп, еще green card жөнүндө информациялар бияка там ссылкаларды жыйнап, да башка бир нерселерди жыйнап да. Или, допустим, дагы бир не болушу мүмкүн там Flex болушу мүмкүн. Блоктор или шилтемелер да, шилтемелер. Деп бияқта AQSh'га тиешелүү шилтемелерди, Flex, ошонун баарын ар бир страницага жазап чыкса болот да, анан кирип AQSh'га кызыккандарга ушул ссылканы берип коебуз. Анан алар биринчиден өзүлөрү толтурушат, анан экинчиден ушул ссылканы менен кийин бөлүшөт да. Ошондо user generated content болуп, Notion менен кете берет да, толтура мамлекеттер, ар кимдин немелер, доступтары менен да. Мисалы бул общий доступ, мисалы только биз бар, анан AQSh'га только AQSh'нын доступтары бар да, анан ушул ссылканы бияка AQSh'га жиберип коебуз да. Ушундай неме бар, пожалуйста, толтургула депчи. AQSh'дагыларга, американецтерге. Анан если, допустим, какой-то бир Notion аябай өнүгүп кетсе, там алар айтышы мүмкүн да, Notion что-то жакпай атат, давайте өзүнчө сайт жазайбыз десең, сайт жазайбыз дейчи. Бирок для старта биз Notion деле колдонобуз да. Агай, мисалы green card деп баштыңыз, ошол жерге биз акыркы маалыматтарды биз киргизебизби же ошо AQSh каналындагылар киргизет? Өзүлөр киргизет. Если алар сураса. Силер ошого просто неме заранее неме кылып коюшуңар керек да, типа подталкивать этипчи. То есть биздин задача азыр контент толтуруу эмес, биздин задача ошол активисттерди толтуруу да. Мисалы Summer Challenge. Summer Challenge'ти мисалы Жалдыз Академия өзү толтурат, бул основной моменттerdичи. Бирок мисалы ичиндегилерди командалар өзүлөрү толтурат, туурабы? Ошондой сыяктуу биз дагы неме жасайбыз? Как бы Summer Challenge деген сыяктуу платформа, бирок ичиндеги немелер, мамлекеттер өзүлөрү толтуруп башташат да. Алар болсо ушул Discord'дун ичинде болот. Аларга заданиялар берип, тин толтурула, мун толтурула, давайте деп чогуу жазайбыз деп. Мисалы Турциядагылар акырын эле иштеп башташат да. Мен сурап койдум, Турцияда активисттер барбы деп жазып баштады да мага. Агай, менин түшүнүгүм боюнча азыр биз деген ошол мамлекеттеги болгондор же активисттерди табыш керек эмес болгону, Ооба. Биринчи чөйрөнүн ичиндегилерди деле табабыз. Интернеттен чыга элекпиз да. Интернеттен пока издебей коебуз. Чөйрөнүн ичиндегилерди бөлүшүп алабыз. Чөйрөнүн ичинде ким каякта жашайт. Анан ошолорду бар болсо, Турцияда бар, Россияда бар, Бельгияда бар да. Ошолор менен мен айткан нерсени ошолор тест кылып иштетип көрөбүз. Башка бирөөнү алып келсе алар түшүнбөйт, булар уже кичине түшүнөт да. Анан ол жакты оңдоп алабыз ошолор үчүнчү. Анда Бельгия, AQSh'ди баарын ачып алабыз, керектүү немелер толтуруп, таблицалар жасап, контенттерди жазып алабыз. Анан эгерде ошол процесс жакшы иштеп кетсе, анан уже кийин чөйрөнү ачканда дагы башкалар кошуп баштайт. Анда уже даяр болуп калат да. AQSh'де уже маалыматтар бар по чуть-чуть. Анан кийинкилер толуктап калышат. Всё. Агай, анда биз саламатсызбы агай? Агай, анда биз баягы Notion'да чөйрөчүлөр жазбадык беле? Ошолорду анда Discord'ко кошуп чыгышыбыз керек экен да. Жок, чөйрө ачыла элек азыр. Немеге? Интернетке. Жок, биздин Notion'да, мына биз толтурган жердештер Notion'дачы. Чөйрөдөгү катышып жаткан чет өлкөлүктөр барбы? Аны биякабы? Жок, аларды ошо Discord'ко кошуп чыгышыбыз керек экен да. Алар Discord'то бар да, туурабы? Бар, бирок ошо жокторуна дагы маалымат берип дегендей, ушундай биздин каналдарга кошуш керек да, табып. Каналдарга кошулуңуздар деп мындай жарыя кылып айтып чыгышыбыз керек экен да. То есть могул жерде алар бар, Могулардын ичинде. Вот ошол жерге алар өздөрү кандай кошулат, же биз бөлүштүрүп кошуп чыгышыбыз керек? Ошолорду силер кошуп чыгышыңар керек. Биринчи табасыңар аларды. Анан аларга неме беришиңер керек да. Либо аларды вручную кошушуңар керек, добавить участников депчи. Мен ошол чөйрөчүлөрдү жердештерге бир страницага ачып жазып чыкпадымбы өткөндө? Ооба. Ошолорду эми мына Discord'ко кошуп чыгышыбыз керек экен да, мен түшүнгөнүм боюнча. Ар ким өзүнүн шаарына карап, мисалы AQSh'да Discord деген сөз могул полностью сервер деген сөз да.
Силер канал деп айтышыңар керек. То есть Канал деп айтыш керек ба? мол каналдар жабык. Ушул Аха. каналдарда мисалы АКШда азыр молар болуп турат да. Бирок или, например, Бельгияда ушулар отурат. Значит, если бельгийцтерди көрсөңөр, ушул жака кошуп чыгышыңар керек. Вручную, либо Ага, мен келечекке анан баягы баарлашууга жөнөттүм эле да объявленияны. эч ким кошулган жок. Аз эле адамдар жазып атат, мындай көбү жазбай атат да неге. Ооба, адамдар ушундай, ошо жазбайт. Ошон үчүн биздин команда бар да. Аны вручную кошуп или личкага жазып таап, ушундай биз канал жазып атабыз, кошулган деп атабыз. Вручную кантип табабыз вручную, например? Агай, мисалы ошо азыр сиз бирөөнү кошуп көрсөтүп берсеңиз, анан биз баарын кошуп чыгат элек. Биз мисалы үчүн Бельгияда ким бар? мисалы орг жердештерге кирсеңиз да, орг жердештерде эме бар. Чөйрөнүн ичиндеги чет өлкөлүктөр бар да. Вот смотрите, Күздеме бар да биздечи. Күздемеде IT Job бар. IT Job'тун чөйрө деген каналы бар ачык. Анан ушунун чөйрөсүнө кирсеңер, IT Job'ту алам отурабы? Жок. Мындай болуш керек, IT Job. Жок, алам дегенде жанагы Телеграмга эле жөнөттү эле го келечекте. Так, Орг бар. Орг жердештер анан да турат. Ошол. Мен бияка архивге салып салдым. Орг жердештерде Бельгия. Бельгия барбы бизде? Жок. Агай, бул жерде эмес. Агай, азмас өтөгө чыксаңыз, мына жерде эме деген бар да бизде, мына. Жердештердин үстүндө турат го. Мына акырында агай. Иш үстүндөнү мына 5-чиси, ошого кирсеңиз, жок, азыр көрсөттүңүз го ошол. Могул. Чөйрөнүн ичиндеги чөт өлкөдө жашаган кыргызстандыктар, мисалы үчүн Адилет Жумаев, ушуларды мен ручной Адилет Жумаев Россиядан, мына киресиңер мына Россияга. Ошону кандай кылып кошобуз? Анан үстүндө мына добавить участников и роли деген, ушундай барбы сизде? Ооба, бар. Муяка киресиңер, муяка жазасыздар Адилет Жумаев. Анан готово. Все, Адилет Жумаев кошулду. Ошондой кошуп чыгышыбыз керек экен да, ручной. Оң жагында мындан чыгып калат Адилет Жумаев. Либо Дискорддун ичинен тапсакчы, агай, кантип табабыз мамлекетти? Андай жок да. Либо монтип таап туруп Адилет Жумаев. Мен ошо бизге да ишибиз даяр болсун деп ошону жазып чыкканда бир күнү саат 4-кө чейин отурупчу. Ар бири. Жок, Дискорддончу агай, ар бири чөйрөчүнү жазабызбы, кайсы мамлекеттенсин деп. Ошо жазып бир кылып изденип. Анан мына мындай кылсар, мына азыр Адилет Жумаев чыкканмын деп атпаймынбы? Адилет Жумаев деп турбайбы? Мага кирип туруп, мага роли деп турбайбы? Ошондо плюс деп туруп, мага мисалы Россия деп кошуп койсоңор, ошол автоматтык түрдө бияка көрүнүп калат Россияда. Анын өзүнүн Дискордуна көрүнүп калат да, анан ал жазып. Анан бирок мыякта чөйрөдө кошулуп калыптыр. Настроить канал кылып туруп, права доступа деп чөйрөнү кошпош керек. Анткени чөйрөдө баары бар да. Все, эми кийин кантип кошот деген Адилет Жумаев басканда, мынтип басканда көрүнүп калат. Бул келечекте экен, Россияда экен деп. Анан бул сурайт, Россиядасың, кактасың деп. Допустим, если ручной колбошто. Анан муну сүйлөшүп, бирденке болуп сүйлөшүп калган. Ошон үчүн силер жердештер деген каналды активдүү колдонуш керек да. Мынакта общий ачык канал бар да, жердештерде. Анда бул жактан бөлүп алайлыкпы агай? Мынакта жазып турушуңар керек да. Жерде ким бар, ким каяктан, Бельгиядансыңар, давайте кошулуп алып, биякта биз жабык группабыз бар, жолугушуп өтүп көрөлү деп жазып турсаңар, келет. А силер монтип зум ачсаңар, тоже баары келип түшүнбөйт да, эмнеге зум ачып атканыңардычы. Бул зум деген общий чөйрө үчүн да. Силер бияка чыгарбай зумду, только Telegram каналдарда. Вот, ай бияка болсо, мисалы зум ачып атсаңар, салам барыңарга, биз зум ачып атабыз, жердештер жолугуп сүйлөшөлү деп жазып зум чакырып баарын чакырсаңар болот да. Мына зумга келгиле деп. Же болбосо качан жолугалы жердештер деп. Кызыктырыпчы. Же болбосо ким каяктан, Япониядан кишилер барбы деп. Азыр ошол ошентип ар бирин ручной кошуп чыгышыбыз керек да. Кошуп чыгышыңар керек. Анан ал ошол жерге мамлекеттин, анан Инстаграмдагы ссылкаларын, кимдин Фейсбукта ссылкасы болсо таап жазып чыкканда бир күнүчү ошол жерге. Ооба, анан кошкондон кийин еще мынтип жазышыңар керек. Мисалы биз азыр немени коштук да. Адилетти.
Анан модератор катары жазышың керек. Салам, Адилет, ыраса сен дагы Россиядан турбайсыңбы? Кошуп койдук группага. Кайсыл мамлекет, кайсыл шаарда жашайсың, эмне кылып атасың, эмне көйгөй бар деп жазып койсоңор, Адилет жооп берет. Анан Адилеттин жообун башка Россиядагылар көрүп алып жазат. Сен да Россиядансың, каяктансың деп. Анан алардын бир окшош проблемалары бар да. Анан ошентип сүйлөшүп башташат. Анткени эчтеке жазбаса, мынтип тынч отура беришет да. Кипиш создавать этип туруш керек да. Неметипчи, суроолорду жөнөтүп, бирөөнү кошуп койдум деп. Анан да Россиядан ким бар, айтып коелачы, кошуп коелу десеңер, тоже ушундай да. То есть өгөр жумушуңарды мындай жеңилдетейин десеңер, ошолорду колдонуш керек. Аймон кошконго доступ кимден алса болот? Менден. Так, Менде кошуп жок. коем. Эржанды деле кошуп коңчу. Мен деген көп жактан четтетилип кетиптирмин. Жан. Так, азыр плюс модератор. Я кошулдум. Так, ким кошуп койт? Рахмат. Асайып калдың рас. Сайкалчы мени кошту. Ким бар дагы? Миңдайым бар. Миндайым. Мен Постоянно активдүү болуп аткан. Миндайым. Анан эмеден дагы сиз кошосузбу агай? КДга дагы. Немегеби? Notion'габы? Ошо Notion'да дагы ача албай атам да. Эржан сени кече кошпоп турбайбы? Кече баарын кошту эле Сайкалчы, баардыгыбызды. Баарыбыз чыгып кеткен. Ушундайбы? Ооба, ошол мен. Эржан өзү Россияга кошуласыңбы сен ошондо? Мен өзү Россияда Москва шаарындамын. Эржан. Я кошуп койдум. Так, да кимге доступ берейин? Башкалар барбы? Эржанды өзүң Россияга кошуп кой, Ооба, хорошо. Жок, кошулду уже. Россияда неме бар да, модераторлорго доступ бар. Жазып турам да, Москвада кандай жаңылыктар бар, ушу кипиш кылып россиялыктарды. Өзүң ошол экенсиң го. Хорошо. Жути нагонять этип турам мен. Болду, Түшүнөрү? Болду. Все, анда бүтүрөлү. Рахмат агай. Макул, анда жакшы, сау боло. Запись Молдогазага кетет, Молдогаздан сурасаңар. Жакшы, сау боло. Рахмат агай.